Эми акыркы жылдары ар бир келген өкмөттүн оптималдуулукка өтүшүбүз керек, бюрократиядан кечишибиз керек, санарип кылышыбыз керек деп эле айтып эле, бирок иш жүзүндө келгенде эч кимиси андай ишке барган жогун көрдүк да. Алардын баары эле кагаз түрүндө болуп эле, айтылып эле, эл оозуна калып эле, бирок келген сайын алар ар бири бирден ведомство, бирден структура ачып атып, бүгүнкү күндө 48ке чыгып кетти да. Бүгүнкү келген өкмөт, мындай айтканда, тагыр аягына айтканда, Садыр Жапаров өзүнүн баягы иш жүзү менен көрсөтөм деп иш алып баратат. Бул баягы 48ти 12 министерствого киргизип атат. Бул биринчи этапка дегенге бул туура эле деп эсептейбиз да. Иш жүргөн жерде ар дайым минустар боло берет. Андай нерселер айтыла берет. Бирок баягы биз акыркы убакта сабырдуулуктан алыс болуп кеттик. Критикага абдан көңүл буруп баштадык. Биз ошо убакыт беришибиз керек. 100 күндүк программа болуп аткандан кийин 100 күн күтүшүбүз керек. Булар кандай программасына, кандай плюстары болот бул программанын. Ошо 100 күнүн ичинде булар туура жолго кетет же туура эмес экени так көрүнүп калат. Биз болсо ошол критика айта бербей, мамлекет бири болгондон кийин биз сунуш бергенди да үйрөнүшүбүз керек. Анан баягы бул өтө жакшы нерсе деп айтылган, 48ти 12ге киргизип, бюрократияны азайтып, бир эле ведомствонун ичинен көптөгөн нерсе бүтүп атса, бул жакшы нерсе да. Просто идеальный деп айткандан алысмын, чынын айтканда. Бирок биринчи этапка элдин бүгүнкү күндө сабырдуулугу жок болуп, абдан бул Садыр Жапаровго дагы шайлоодо да 80% колдоо көрсөтүлгөндөн кийин, эл ошончолук чоң үмүттө болгондон кийин, жоопкерчилиги да чоң да. Ошончолук баягы требования да көп болот деп койсок болот да. Ошондуктан булар ыкчам түрдө өзүнүн баягы реформага баратканын көрсөткүсү келип, ушундай иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биз баягы 100 күндүк оптимизация башталбады. 100 күндүк өкмөт келгенден кийин башталды. Буларга бүгүнкү күндө өзүбүздүн күчүбүз менен алып баратабыз да. Кийинки эл өкүлдөрү тандаган өкмөттү биз кийинки этап менен реформа башталганда, оптимизация башталганда, биз деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк HR компанияларды чакырышыбыз керек. Биздин өзүбүздүн билимибиздин деңгээли жетпей калат кээ бир дүйнөдө болуп аткан нерсегечи. Биз аларды коркпой туура багыт алыш үчүн аларды чакырышыбыз керек. Ошо менен кошо бүгүнкү күндө жанагы Саакашвилиге окшогон реформаторлор, мамлекеттик экономика жактан Марголанга окшогон алдыңкы жүргөн адамдардын дагы бекер берем деген акылына чакырып аларды колдонушубуз керек. Бурун болсо биз өзүбүз барып алардан үйрөнөлү деп аракет кылсак, бүгүнкү күндө алар айтып атат, биз силерге даярбыз жардам бергенге депчи. Алар өздөрү биринчи мындай айтканда кадам жасады. Бизге жардам бергенге даярбыз деп. Биз аларды жөн эле угуп койбостон аларды чакырып күчүн, акылын алганга алышыбыз керек деп айта алам да. Аны чоң дүйнөлүк HR компанияларды биз бүгүнкү күндө чакырып, башка мамлекеттерде эле практикалат. Дүйнөлүк HR компанияларды чакырып, кадр саясатын туура койгонго, кайсыл тармакты оптимизация кылышыбыз керек, кайсыл жакты туура багыт алганда, анан мамлекетибизде туура нукка чөбөз. Ата цели лишь бы плыть болсо, анда биз адашып кетебиз да. Биз туура багытты алганды үйрөнүшүбүз керек. Бул багыт биздин, мындай айтканда, биздин жүргүзө турган локомотив. Адамды жүргүзүп, мамлекетти жүргүзүп, баягы адам өзүнө деген мамлекетте эле чакыруулук жасайт да. Биз деле ошондой жасашыбыз керек. Аң сезимге төңкөрүш жасап, көп нерсени үйрөнүшүбүз керек дүйнөлүк баягы реформа жасаган мамлекеттерден. Ошо эле Мандела да, мындай айтканда, өзүнүн мамлекет өтө начар турганда, ал келгенде, ал кандай кылган? Ал дүйнөлүк компанияларды барып чакырып, мамлекетине чакырып келген. Ошолордун күчү менен Түштүк Африканы өнүктүргөн да. Сингапур деле ошол жол менен кеткен, дүйнөлүк компаниялар менен. Грузия деле ошондой кетти. Түштүк Корея деле ошондой күчү менен багыт менен кетип атат да. Биз коркпошубуз керек, аларды чакырып, аларга баягы кыйын учурда акча кетет дегенден. Үй бүлөдө деле балдарыбызга эң жакшы билим берип атпайбызбы? Сапат билим берели, жакшы жерде окуса экен. Мамлекетке деле ошондой мамиле кылышыбыз керек. Эң жакшы билимдерди баягы иштеп аткан кызматкерлерге берип, аларды өстүрүшүбүз керек. Ошондо гана мамлекетте өнүгөт. Мага Мирзиёевдин кылган нерселери көп нерсеси туура деп эсептейм да. Ал
Америкада окуп аткан өзүнүн жарандары менен жолугуп, аларды дүйнөлүк компанияларга киришкенге жардам берип, алардын аяктан опыт алып, анан келгенде мамлекетке ошол компаниялар келип ачып, ошол эле специалисттерин аякта иштеген баягы компаниянын жетекчиси кылганга чоң сонун шарттар түзүп жатат да. Биз да коркпой, баягы жөн эле карап коюп суктана бербей, алардан үлгү алганды үйрөнүп, биз дагы ошолорду ишке ашырышыбыз керек. Эми азыр ар бир эле структурада туура эмес деп айтып атышат. Ошол эле миграцияны айтышты, ошол эле энергетиканы айтып атышат, ар кандай кылыпчы. Но ошол эле учурда ошол энергетика министрлигинде 2 миллиард сомго жакын үнөмдөлүп атат деп айтып атышат да. Муну дагы азыр такташыбыз керек, көрүшүбүз керек. Ар бир министерстводон канча деген үнөмдөлүп атканын, бул экономический жактан туура экенин көрсөтүп берип атат бүгүнкү күндө. Бирок монета две стороны дегендей, минус жактары да болот. Андан алыс болбойлу. Бирок ошондо дагы экономикалык жактан эмес, оперативдүүлүктү да карашыбыз керек да. Оперативдүүлүк жактан бүгүнкү күндө бул туура нерсе. Саламаттык сактоо министрлиги менен соц развитие биригип атканы бул туура нерсе. Анткени акыркы учурда COVID-19 бул COVID-19 абдан кыргыз элин менен чогуу жашаганды үйрөнүп алды. Ошондуктан биз ыкчам түрдө 3-чү толкундар болот деп атышат. Ошого даяр болушубуз керек. Өткөндө, например, пандемия учурунда бир эле райондо 7 главврачтан бар экен. 7 ар башка метод менен иштешти. Кайсы больницада кандай койка бар экенин пока вице-премьерге жетип, алар распределять эткенче өтө көп убакыт кооротуп алаттык да. Ошол эле жана келген ИВЛдарды, келген жана гумпомочторду таратканча өтө оор болуп калып атат да. Ошондуктан бүгүн алардын баарын биргелештирип, 7 главврачты бир кишиге жүктөп атканы бул жоопкерчиликтүү жана туура нерсе деп эсептейбиз да. Ошол эле баягы медициналык жактан да, саламаттык сактоо жактан да туура болуп аткандан кийин соц развитие жакты караганда дагы ошол эле пандемия учурунда туура убагында жетпей жатты жардамдарчы. Алардын баарын ошол бир кишиге жүктөлүп, бир районду бир кишиге туура алып кеткенде бул эффективдүүлүк, анан оперативдүүлүк көрсөтүлөт. Азыркы кээ бир учурларда кээ бир муктаж адамдар, мындай айтканда, больницага, доктурга төрөгөнчө барбайт. Өтпөйт, кандай болуп атканын көрбөйт. Анан төрөгөндөн инвалиддер пайда болуп калып атат. Ошондой ар бир маселелердин баары чогуу алып жүрсө, бул кийинки учурда биздин элибиздин саламаттык сактоолугун дагы, баягы жашоосуна дагы чогуу бирдей көңүл бурганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бул өтө деген оор министерство болуп калды. Өзү эле саламаттык сактоо министерствосун биз эмеден көрдүк да, кандай абалда экенибиз пандемия учурунда. Соц развитие деле билебиз кандай абалда экенинчи. Экөөнү жүктөш бул оор деп эл коркуп атат. Бирок биз реформа кылып аткандан кийин коркпошубуз керек андайлардан. Бирок кадр тандоо маселесин туура жүргүзүш керек. Ушундай чоң оор жерлерге күчтүү министр, замдар дагы күчтүү болуш керек. Ошол бул нерсе коркпошубуз керек, минусту плюска айлантканды үйрөнүшүбүз керек. Негативти позитивге айтып, жакшы сунуштарыбыз болсо сунуштарга берип, бүгүн деген ар бир министерствонун өзүнүн сайттары бар. Ошого жакшы сунуштар болсо жөнөтүш керек. Алар деле ар бир министерство ачыкпыз, сунуштарыңар болсо айткыла, кандай сунуштар болот деп күтүп жатышат. Бул өтө жакшы нерсе деп айта алам да. Бул бүгүнкү күндө баардыгыбыз эле жоопкерчиликтен качып калбадыкпы? Ошол эле мамлекет башчысынан баштап, өкмөт башчылары, парламент, акимдер, губернаторлор, үй бүлөдө деле активисттер, НПОшник, партиялар деле жоопкерчиликтен качып калды. Баарыбыз эле популизм менен иш кылып баратканбыз. Мен баягы башынан бери Садыр Жапаров эмнеге баягы ушул эле структура менен кетпей атат, буга эмне баягы мешайт этип атат деп ойлоп аткам да. Бул бир чети туура баарыбызга үлгү болгонун көрсөттү. Жоопкерчиликти алганды үйрөнүшүбүз керек депчи. Мурункулар кандай болгон? Элдин требования, элдин каалоосу, элдин койгон максаты экономиканы өстүргүлө, бизге жумушчу орундарын түзгүлө, миграцияны токтоткула деп айтылып келген да. Ошонун баары президентке айтылат, өкмөткө да эмес, президентке айтылат. Шайлоо учурунда дагы. Бирок президент качан экономикага аралашып баштап,
ички саясатка аралаш баштаганда бул өзүнүн конституциялык укуктарын ашып кетти. Бул чыранга айланып барат деп биз аны жаман көрчүбүз. Бүгүнкү күндө баягы ошондойлор жоголуш үчүн жоопкерчилик мурун парламентте жооп берген эмес, өкмөттө жооп берген эмес, президент дагы жооп бербей, акыры баягы эптеп крайний кылып өкмөттү акырын узатып коюшчу. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти мен алам деп аткандан кийин жоопкерчиликти президент алып атат. Ошону менен кошо ар бир кызмат өзүнө жоопкерчиликти алганды үйрөнүшүбүз керек. Ар бир үй бүлө мамлекетке болгон салымыбызды туура кошуп, жоопкерчиликтүү ар бир нерсеге туура мамиле кылышыбыз керек. Hem кемчиликтерди айтып, минустарды айтып, чумурткадан кыр издей берсек, кемчиликтер түгөнбөйт. Адамда деле болуп атканда деле, кээ бирде ошо жашоо шартында деле баягы дом мечтин салабыз, мындай айтканда канча жыл анын планын чийебиз, канча жыл адамдар менен кеңешебиз, туугандар менен кеңешебиз, бирок салым келгенде анын да минусу чыгат, мындай айткандачы. Антип отура берсек минус чыга берет. Ошондуктан биз ар бир минусту биз плюска айлантканды үйрөнүшүбүз керек. Ар бир начар нерсени мүмкүнчүлүк табышыбыз керек ошол эле учурдачы. Пандемия болду, аны биз мамлекетибизге бүгүнкү күндө өтө деген чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Дүйнө жүзүнүн рыногуна чыкканга, ошол эле онлайн аркылуу. Бүгүнкү күндө биз баягы биздики мындай айтканда мамлекетибиз деңизге чыкпайт, экспортко слабыйбыз деп келгенбиз, мындай айткандачы. Бүгүнкү күндө экспорт бизге бүгүнкү күндө онлайн экен көрсөтүп атат. Ошондуктан биз ошол жакты дагы туура пайдаланалы. Пандемия бизге көрсөттү онлайн да бул келечектеги чоң мүмкүнчүлүк экенинчи. Ошол жакта эле онлайн работа, онлайн жумушчу орундар канча деген миңдегендер жатат, 50 миңдеп. Онлайн инвестицияны тартканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошолордун баарын биз туура пайдаланышыбыз керек. А минусту айтып отура берсек, минус ар бир адамда да бар, мамлекетте да бар, мамлекет башчысында да болот. Ошондуктан биз плюска айлантып, ошол эле Түштүк Кореяны алсак, ошол эле Грузияны алсак, ошол эле Сингапур дейбизби, бүгүнкү күндө суктанып келген мамлекеттер, алар деле ошо өзүнүн эң түбүнө жетип, анан өнүгүү жолуна түшкөн. Алар деле баягы кылынып аткандай реформалар өтө деген чоң катачылыктар менен кылынган. Адамдардын жашоосу кеткен, экономикалык мындай айтканда кризистерге мындан да учурашкан, оброкалар башташкан. Ошо кыбыраган кырашат дегенде эле биз баштадыкпы, реформа жолунан табышыбыз керек, колдошубуз керек, дагы иштешибиз керек. Жогоруда айтып кетпедимби? 3 этапка бөлүшүбүз керек. Могу 100 күндүк этап болуп атат. Биринчи этап. Ошо 100 күнүн ичиндеги кабыл алынган реформа, оптимизация бул барып акырын эң биздин передовой болуп берет кийинчерээкчи. Ошол жактан чыккан минустарыбызды дагы кийин плюска айлантып, кийинки келген эл өкүлдөрү менен кошо жаңы өкмөт түзүлгөндө алар дагы жаңы ошо казыркы минустарды учет өзүнө алып жакшы программа түзүп чыкканга, 1 жылдык программа түзүп чыкканга мүмкүнчүлүгү болот. Алар ошо 1 жылдык программа түзүлөт. 1 жылдык программа түзүлгөндө ошондо бүгүнкү күндө жанагы Санарип Кыргызстанды туура киргизсек, ар бир кызматкердин баягы индекс довериясын түзсөк, алардын баягы мамлекетке алып келип аткан пайдасын көрсөтө алсак, мамлекетибиздин реформалары ошондон баштала берет. Ар бир адамдын өзүнүн пайдалуулугунан, анан өзүнүн жумушуна так аткаргандан эле реформа өзү жумушуна ушул жумушта отурганында туурабы, өсүп атамбы, же жөн эле маян акысын алып кетип атамбы деп эле адамдын өзүнүн жоопкерчилиги пайда болуп баштайт. Ошондон барып 1 жылда программа түзүлөт. 1 жылдык программа, анан кийинкиге барып 5 жылдык өнүктүрүү, Кыргызстанды өнүктүрүү программасы түзүлгөндө, ошондо ушулардын баары эске алынып, ошол эле Санарип Кыргызстан дейбизби, ошол эле баягы ар бир тармакты цифровизацияга өткөрүп аткандан кийин, ошолордун баары учетко алып, онлайн жумушчуларын, онлайн инвестициялар келип аткандан кийин көптөгөн кызматтар уже жоюла баштайт. Жөн эле бүгүнкү күндө бюрократия асаят. Ошол эле паспорт алып атканда, ошол эле номер алып атканда, ошол эле биздин көптөгөн бүгүнкү күндө социалдык жактан керектүү нерселерибиз онлайн менен чечилип баштаганда, көптөгөн служба бүгүнөн өзүнөн өзү жок болот. Ошондуктан баягы өнүктүрүү жолуна түшүп аткандан кийин коркпой эле 3 этапка бөлүп эле башташыбыз керек.